Assalamu alaikum hurmatly Moskvada mekendештер, amansızlar. Sizler menen kayradan эле Moskva бар туугандар. Бүгүн күнгө 11-март. Дүйшөмбү, иш күнү. Андыктан ишиңиздер, жумуш күнүңүздөр жакшы улансын. Андан сырткары бүгүн орозонун биринчи күнү. Туткан орозоңузду Аллахым өзү кабыл кылсын. Жеңил, жакшы, кыйналбастан орозону жакшы өткөрүп алалы туугандар. Бүгүн 11-мартта ооз ачуу убактысы 18-ден 31 өткөндө буйруса ооз ачабыз туугандар. Ал эми таравих намаз саат 8-ден 8 өткөндө окулат. Орозонун календары, күнүмдүк календары Китеп Медиа Telegram каналында чыгып турат дайыма. Андыктан Китеп Медиага катталсаңыздар, биринчилерден болуп ошол ооз ачуу, ооз жабуу убактыларын билип турасыздар. Андан сырткары ошол эле күнүмдүк календарды туугандар, жакындарыңыздар менен бөлүшүп турсаңыздар сооп болот. 15 күндүн ичинде Россиядан чыгып кет деген дагы жаңы мыйзам иштелип чыгууда. Бул мыйзам долбооруну Эмгек министрлиги иштеп чыкты, Минтруда. Учурда бул мыйзам кимдер үчүн колдонулат? Кимдер 15 күндүн ичинде Россиядан чыгып кетиш керек? Бул жаңылык Россиянын массалык маалымат каражаттарынан кеңири таралууда. Атап айтсак туугандар, Известия басылмасында работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию деген макала кылып жазып чыккан. Сиздерге кыскача кыргызча түшүндүрө кетели. Өзүнүн профилинен тышкары иштеген мигранттар Орусиядан чыгып кетүүсү талап кылынат. Эмгек министрлиги эмгек мигранттарын уюшкан түрдө ишке тартуунун жаңы шарттарын киргизүүнү сунуштады. Уюштуруучулук кабыл алуу боюнча келген жарандар, эгерде алар профили боюнча иштебесе, Россия Федерациясынан чыгып кетүүгө милдеттүү. Мындай мыйзам долбоору даярдалып жатканы тууралуу министрликтин басма сөз кызматы Известияга билдирди. Документ өкмөттүн стратегиялык жыйынынын жыйынтыгы боюнча даярдалып, иш берүүчүлөрдүн уюшкан түрдө ишке тартууга, кызыгуусун арттырууга жана жалпысынан приоритет катары мындай механизмди консолидациялоого багытталганын ведомство түшүндүрдү. Мыйзам долбоорунда чет элдик жарандар Россияда убактылуу иштөө укугун тастыктаган атайын документ түзүлүп, практикада бул уюмдук талдоо алкагында эмгек мигранттары уруксат кагаздарына ылайык белгилүү бир иш берүүчүдө иштей турганын билдирет. Ошол эле учурда алар үчүн аванстык төлөмдөрдү түздөн-түз элдик адисти жалдаган компания төлөйт, деп билдирди эмгек министрлигинин басма сөз кызматы Известияга. Туугандар, мен сиздерге ушуну түшүнүктүү тил менен азыр айта кетейин, өзүбүздүн тилде. Негизи эле уюштуруу комитети, уюштуруу борборлору баягы ишке тартуу боюнча борборлор чакырган адистер, мигранттар, мекендештер келгенден кийин ошол айтылган өзүнүн чакырылган кызматында, өнөрүндө иштеш керек. Мисалы, кандай адистер? Эгерде Кыргызстандан, Өзбекстандан же Тажикстандан сварщик деп стройкага чакырган болсо, келгенден кийин ошол сварщик ишинде иштеш керек. Эгерде сварщиктен чыгып курьерликке өтүп кеткен болсо, ал адам сөзсүз түрдө 15 күндүн ичинде Россиядан кетиш керек. Себеби ал өзүнүн келген баягы кагаз боюнча келген кызматында иштебегендиктен аны сөзсүз түрдө чыгып кеткенге туура келет. Ошондой мыйзам долбоору иштелип жатат. Учурда негизи эле кыргызстандык жарандар көбүнчө андай чакыруулар менен эмес, биз өз алдынча келебиз. Өзүбүз келип, өзүбүз иш таап, өзүбүз жумуш таап, өзүбүз документ кылып, бардык ошол иш-чараларды өзүбүз аткарабыз. Ал эми эгерде ошондой уюштуруу жагынан чакырылганда, сөзсүз түрдө биринчи эле договор келишим менен келишет. Сварщик болсо, мен сварщикмин деп ал жактан уже чакырылат. Сразу авиабилетин төлөп берет, жатаканасын төлөп берет, документтерин өзү кылып берет, ишкана бардык чыгымдарын көтөрүп берет. Бул дегени толугу менен Россияга киргенден кийин чыгымдарыны ошол иш берүүчү көтөрүп, иш берүүчү жардам берет, ошол жерде өзүнүн кызматында иштеш керек. Өзүңүздөр эми бул сөздөн түшүндүңүздөр, эгерде ошончолук чыгымдарыны көрсөтүп, чыгымдарыны көтөрүп алып келгенден кийин, мигрант ошол жерде сөзсүз түрдө өзүнүн адистигинде ошол ишканада иштеп, баягы төлөмдөрүнү бөлүп төлөп берүүгө туура келет. Арасында эми албетте сөзсүз баягыдай шустрыйлар чыгат. Ал жактан эптеп эле келип алат дагы, анан кийин бул жерге келип, курьер болуп, таксист болуп, башка жакка кирип, өзүнчө бизнес ачып, өздөрү менен өздөрү болгондуктан, азыр ошондой поток көбөйгөндүктөн ушул мыйзамды
ишке ашырууга туура келип атат. Деги эле бөтөн жерде бул нерсенин плюсу жана минусу бар туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, негизи эгерде ал жактан келсеңиздер, келишим менен келсеңиздер, айтылган убакытта мөөнөттө келесиздер. Келип мисалы стройкага чакырган болсо, стройканы бүтүрүп, акчаңызды толугу менен алып, документтер да ошол жерде болот. 6 айга мисалы договор түзсөңүз, 6 ай иштеп, акчаны жыйып алып, 6 айда уже мекенге кайтасыздар. Бул өтө жакшы бир тенденция десе болот. Бирок ошол эле учурда ал жерде мисалы көпкө турганга мүмкүнчүлүк болбойт. Ошол айтылган договор менен 6 ай десе 6 ай, 3 ай десе 3 ай ошол жумушту бүтүрүп кетишиңиз керек. Же 1 жылга түзүлгөн договор болсо 1 жылда кетиш керек. Эми бул нерсенин минус жагы албетте эркиндик болбойт. Жумушка барасыз, ошо только жумушту кыласыз, ишти кыласыз, эмне тапшырма берсе кыласыз, оор болобу, жеңил болобу, канча саат иштейт, ошол иштерди бүтүрүп, ошол милдеттүү түрдө жумушту аткарууга туура келет. Азыркы учурда ошол мыйзам долбоорун иштеп, Минтруда уже берген болгон болсо, Госдума буну сөзсүз кабыл алат деген ишенимде турушат. Себеби мындай мыйзам долбоору мигранттардын саналуу гана келип, ошол жерде белгиленген гана жумушту аткарып, контролдо болуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзөт. Бул Россиянын экономикасына өтө чоң пайда алып келет. Бүгүнкү өзгөчө миграция жаңылыктары ушулар болуп туугандар. Москва каналына катталыңыздар, бирден лайк басып, тууган урук менен бөлүшүп коюңуздар. Бөтөн жерде жүргөндө сөзсүз туугандар өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Урматтуу Москвада мекендештер, сиздин эң баалуу аманатыңыз болгон ден соолукка кам көрүүнү ишеничтүү, дасыккан тажрыйбалуу доктор Плюстун дарыгерлерине гана тапшырыңыз. Бул жерде УЗИ, гинекология, терапия, кардиология, травматология, лор, хирургия, урология, стоматология, педиатр, невропатолог, маммолог адистери бар. Андан сырткары анализдин бардык түрүнү тапшырсаңыздар болот. Туугандар, бүгүнкү орозонун биринчи күнү сиздерге кут болсун, орозо айы кут болсун. Орозону жакшы эсен аман кармап, жакшы өткөрүп алалы туугандар. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жардам берет туугандар. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, тапканыңыздарга береке болсун. Дайыма аман болуңуздар туугандар. Аманчылыкта жолугалы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.